Кыргызстанды энергетикалык коллапстан ким сактап калды? Үстүбүздөгү жылдын 25-январындагы энергетикадагы күтүүсүздөн жаралган блэкаут өзүнүн масштабы боюнча карапайым калкты гана эмес, бул тармакта мурда иштеген тажрыйбалуу энергетиктерди дагы таң калтырды. Союз ыдырагандан бери мындай окуя өлкөбүздө катталган эмес. Кошуна 3 мамлекеттин Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстандын керектөөчүлөрү бир нече саат электр жарыгы жок калды. Региондогу эки Борбор кала менен Борбор Азиядагы ири шаар Алматыда да жарык өчтү. Дээрлик бүтүндөй өлкө энергетикалык комага түштү. Буга Борбор Азиянын бирдиктүү энергетикалык шакегиндеги авария себеп болду. Ооруканалар, төрөт үйлөрү, бала бакчалар, социалдык жана тиричилик мекемелери энергетикалык соккунун астында калышты. Айрым генераторлору жок ооруканалар учурда өтө керек өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппараттар менен башка зарыл медициналык жабдууларды пайдаланууга мүмкүнчүлүгү жок болду. Электр энергиясы менен кошо жылуулук, ысык жана муздак суу өчүрүлдү. Ал эми сыртта дээрлик минус температура. Ар кандай булактарга чыккан маалыматтарга ылайык биздин энергетиктер бул маселеге ошол замат чара көрүштү. Окуя болсо тез арада шакектен чыгып кетүү зарылчылыгын көрсөттү. Көпчүлүк кыргызстандыктар бизде датка кемин электр өткөргүч чубалгылары бар деген ишенимде болушту. Бул өлкөнү бүтүндөй энергия менен бириктирген чыныгы куткаруучунун ролун ойноду. Учурда датка кемин электр өткөргүч чубалгыларын куруу демилгеси бирде Бакиевке, бирде Атамбаевке ыйгарылып жүрөт. Бирок бул долбоорду ишке ашырууну 2001-жылы эле Кыргызстандын энергетика тармагын өнүктүрүүгө 45 жыл өмүрүн арнаган Эргеш Төрөбаев көтөрүп чыкканын көпчүлүк биле бербейт. Ал өз ишин мыкты билген адис катары 2008-2009 жылдардагы энергетикалык кризисти алдын ала айткан. Тилекке каршы мурдагы жетекчилерге анын үнү жеткен эмес. Өлкөнүн тоолуу жана адам жетүүгө кыйын болгон аймактарында негизги электр берүү линияларынын жайгашуусу, аларды Кыргызстандын жүрөгүнө топтоо, үзгүлтүккө учуруунун аварияларды жана өзгөчө кырдаалдар коркунучун дайыма пайда кылат. Бул тууралуу Эргеш Төрөбаев өкмөткө жана президенттерге бир нече жолу кайрылып, аны чечүүнүн жолун көрсөткөн. 2001-жылы ал Кыргызстандын аймагында жалгыз өткөргүчтүү ПС 500 киловатт станцияны куруп, Токтогул Кесл-Очен ЛЭП 500 киловатт менен туташтырган. Бул Кыргызстандын түштүк бөлүгүндө энергетикалык шакекче түзүүгө мүмкүнчүлүк берип, кошуна мамлекеттердин электр тармактарынан көз карандысыз болууга өбөлгө жараткан. Аталган кадам өлкөнүн энергетика тармагындагы жаңы мезгилдин алгачкы этабы болуп калды. Өз кезегинде бул энергетикалык көз карандысыздык кошуна өлкөлөр менен болгон кызматташуу маселелеринде мамлекетибиз үчүн көптөгөн өз алдынча тең укуктуу саясатты жүргүзүүгө мүмкүндүк берди. Эргеш Төрөбаевдин замандашы, аны менен көп жыл бирге иштеген Күчүкбаев Тажибайдын айтуусунда, датка кемин электр өткөргүч чубалгыларын ишке киргизүү дээрлик 14 жылга созулду. Анын бүткөрүлүшү Эргеш Төрөбаевдин көп убакыт өткөн максатына жетүүгө мүмкүнчүлүк берди. Бул долбоор Кыргызстандын энергетика тармагы үчүн кайталангыс энергия объект, адамдын жибердүүлүгүнүн жана чыгармачыл ой санаасынын эсте каларлык эстелиги болуп калды. СССРдин энергетика жана электрификациясынын отличниги, КМШнын эмгек сиңирген энергетики жана 2-класстагы мамлекеттик кызматтын мамлекеттик кеңешчиси, наамдарынын ээси. Ал 4 жолу Кыргыз СССРнин жогорку советинин жана эгемен Кыргызстандын парламентинин депутаты болуп шайланган. Эргеш Төрөбаев өлкөнүн өнүгүүсүнө кошкон салымы үчүн 3-даражадагы Манас жана 2-даражадагы Улуу Пётр ордендери менен сыйланган. Учурда анын мекенге татыктуу кызмат кылуу жолун уулу ата журт Кыргызстан парламенттик фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев ийгиликтүү улантып келе жатат. Булак Кыргыз эли мекендештер порталы.